Бейшенбай Усуалиев, Түтін, әңгіме. Асылкерим шашы-бушып чықты да шапа-шупа кейіне кетті. Аны жанында екі бала чечініп атты. Асылкерим аларға назар салып та қойбады. Эштеке ойлауды. Бирок аны кимдир бирөө карап тургандай сезилип кетти. Жалт карады. Өзүнө эле тиктеп турган сары баланын көзү менен көзү чагылыша түштү. Бала комайсыздан жылмайды. Асылкерим күлөйүн деп күлө албай койду. Анан кайра кийине баштады. Көп өтпөй эле баягы бала акырын бери жылды да корккондой: "Байке, сиз мончадан чыктыңызбы?" "Ооба." Асылкерим чочуп кетти. "Эмне болду?" "Анан кайдан чыкмак элем? Ошон үчүн кийинип атам да." "Эмне?" "Эчтеке," деди бала кымырла. Чыдай албай кыткылыктай кетти. "Байке, кулагыңыз самын болуп жүрөт." Экинчи бала жолой албай тартынчыктап турган. Бул сөздү угаары менен беркилерге шып жетти да: "Буяк кулагыңызда?" деди эдириңдеп. Экөө бирдей кыткылыктады. Эмне тээрин билбей Асылкерим да ырсайды, анан тык токтоду да: "Ия," деди чочугандай, ызалана кетти. "Аны ким айтты?" Балдар эч нерсе түшүнбөй эле карашты. Асылкерим кайра кыйкырды: "Кулагымда самын жүргөнү силерге ким айтты дейм?" Экөө тең жооп таба алышпай мукактанып калышты. "Эч ким," деди анан жарыша. "Биз көрдүк да, самын болуп жүрбөйбү?" "Самын болсо эмне экен?" деди Асылкерим ызаланганын баса албай. Кайра жумшара: "Самын болсо арчып коебуз. Кол бар, сүлгү бар. Эмне, самын деп?" Ары жакта жаткан сүлгүнү алды да кобурана кулагын аарчы баштады. "Самын деп кулакка жете элек болчумун да. Самын болсо минтип эле алеки заматта." Балдар өчү бардай кулагын катуу сүртүп аткан Асылкеримди таңдана карап турушту да кыткылыктаган бойдон жуунчу бөлмөгө кирип кетишти. Алар кирип кетери менен Асылкерим сүлгүсүн ыргытты. Анан аны ич кийимдери менен кошо бырыштырып, тырыштыра тоголоктой кара сумкага тыга салды да эшикке атып чыкты. Оозгу бөлмөдө киши деле жок экен, 3-4 бала турат. "Балдар көп келчү болуптур," деп койду өзүнчө. Чыга берерде мончочу аял менен беттешип калды. "Ой," деп чочуп кетти ал. "Бу эмнең? Киргениңден чыкканың бат болду го? Эмеле кирбедиң беле? Анан эмнеге жага качтың?" Асылкерим жооп кайтара албай мукактанды. "Мен көп эле болду го." "Көнбөгөндүк да," деди аял күлүп. "Көнгөндөн кийин башын чайкап жылмайды." Түшүнүп-түшүнбөй Асылкерим да жылмаймыш болду. Анан үндөгөстөн жөнөй берди. Эшикке чыкканда негедир жеңилдей түшкөнсүдө. Эчтеке ойлогон жок. Жай келатты. Көп өтпөй мончочу аялдын турпаты, ырай пешенеси капысынан көз алдына тартыла түштү. Өзгөчө табалагансып күлгөнү. Өзүнөн өзү эле жини келип кетти. Эмне үчүн күлөт? Кызык. Кимдин канча жуунганы менен анын кандай жумушу бар? Буга кошул ташыл оозгу бөлмөдө кезек күтүп отурган балдар эсине түштү. "Эми балдар көп келише турган болуптур," деди кыжырдана шыбырап. "Булар эмнеге кирдешет?" Кайра мончочу аял эстеди. "Баары баягыдай," деди шыбырап. "Кичине өзгөрүп койсо боло. Ери деле өлдү, дың деп койбоптур. Күлчүйүп, семиз эле бойдон." Нааразылана берди. Акыры туталана баштады. Мончочу аял аны эмне үчүн ызалантканын таппай кыйлыга түйшөлдү. Жанталашып элестете баштады. Мына чыкты, арчынды. Кызык, кулагындагы самынды эстегиси келбеди. Кийинди да чыкты. Чыкса 3 бала отурат. Анан мончочу аял жолукту. Жолукту да эмне дегенин эстей албай чайналды. Баары мончочунун турпаты, кебете кешпири, сүйлөгөндө оозун кандай кыбыратканы, күлгөнү көз алдында турат десең. Бирок эмне дегенин канчалык жанталашса да эстей албады. Колун шилтеп, кадамын улады. Көп өтпөй тык токтоду. Сүйүнүп кетти. Мончочу аялдын сөзү капысынан башына шактей түштү. "Эмнеге жыга качтың?" Кызык, эми анча деле комсоо угулган жок. Сураса эмне экен? Атайы келгенде да 12 ай 40 жылдан бери мончо деп зар какшап жүрүп келип, анан
Kirgeniңден чыкканың бат болуп отурса, адам таңданбай коебу? Анда жана эмне үчүн тутулам да? Бирок кызык, жана чын эле комсу угулбады беле? Эми ойлосо кишини бейпайга түшүрчү эч нерсеси деле жок экен. Кызык, ырай жүзүчү, күлгөнүчү. Атайы табалап жылмайып аткандай туюлган. Эми ойлосо табалабаптыр деле. Канчалык жанталашпасын баары бир табалоо түгүл, анын караанын көрө албады. Мончочуну жылмайган кейиптин деле эстетти. Күлкү чачып жадырайт. Асылкерим өзүнө өзү кыжырданды. Семиз болсо эмне кылсын? Деди өзүнчө. Кудай ошондой жаратса, күйөөсүнөн да эрте айрылып калды байкуш. Эми мончочу аял бул жоготуунун кесепетинен улам арыктап шапая түшкөндөй, санаа тартып муңга баткандай элестеп кетти. Көзүнө аянычтуу көрүнүп, аха бууру уурай баштады. Негедир жеңилдей түштү, тутуланбай калды. Бейкапар бараткансыды, бирок капысынан эле эсине чала жуунуп, мончодон чыга качканы кылт дей түштү. Туңгуюкка кептелгенсип, башын шак көтөрдү. Бет алдында томсо тургансыйт. Эмне үчүн? Деди, кайпастап шыбырай. Кызык, эмне үчүн? Ары урунду, бери урунду, таппады. Кайра тутулана баштады. Айласы кеткенде үйдөн айда бир жуунуп, моокумду бир кандырып басам деп эңсеп чыкканын эстеди. Анан мынтип мончону канча жылдан бери эңсеп келет. Жыл сайын эле эмдиги жылы карап тур деп кекенип кетет. Бирок кайра эле ошентип жүрүп канча жыл өтүп кетти. Асылкерим кадамын жайлатып, канча жылдан бери мончого түшө электигин санай кетти. 10 жылдын тегереги болуптур. Өкүнгөндөй башын чайкап койду. Албетте, бул жылдардын ичинде денем суу көргөн жок десе, эч ким ишенбес. Жуунду, чоң чылапчынга жуунуп жүрбөдүбү? Дайыма кысталыш. Же эртең менен таң заарда, же эл уктагандан кийин жуунбай. Аялы суу куюп берчү, балдар уктап аткан болот. Балдар ойгонуп кетеби деп кысынып кыйналып жатып араң жуунасың. Эгер ойгонуп кетсе, шапа-шупа кийине калмай. Балдарыңдын көзүнчө дырдай жылаңач болуп алып жуунуш. Асылкерим өзүнүн жылаңач жуунуп атканын балдары карап тургандай уялып кетти. Эки жагын элеңтеп карап койду. Анан эсине аял түштү. Ал качан жуунчу эле? Асылкерим мурда таптакыр ойлоп койбоптур. Жуунчу да, кантип жуунбай койсун? Түгүл аялынын эндик упа алып жүргөнүн талай жол көрбөдү беле. Кээде жатканда аялы башкача, кандайдыр бир жагымдуу жыттанчу. Канча деле элеси алчу эмес, жөн гана башкача жыттанып жатканын туйчу. Азыр ал жыт самындын жыты экенин, демек, ошол күнү аялы жуунганын билип отурат. Бирок качан? Ага ким суу куюп берчү эле? Асылкерим өмүрү аялына суу куюп берген жок. Түгүл анын жуунган жуунбаганы менен иш алганы да жок. Өзүң гана ойлочу, ушунчалык эңсечү десең, атаңдын көрө. Мончого бир түшсөм, кысынып кыйналбай, эркин бир жуунсам деп ак эткенден тагытчу. Ошол тилеги кабыл болуп, бүгүн мына мончого келип отурат. Бирок жайкын жыргамак түгүл, башын сууга бир мал эле жолго түшпөдүбү? Эмне үчүн? Асылкерим биресе өзүнө өзү кыжырданса, биресе таңдана ийинин куушуруп койду. Мончого көңүлдүү эле кирген. Баленин баары чечине баштаганда башталды. Мурда оюна келбептир. Биякка жөнөрдө эч нерседен камсанаган эмес. Анан чечине баштаганда гана мончого жылаңач түшүү керек экендиги эсине түштү. Селт этип калды. Аялдын ачууланып алды. Эмне экенин билбейт. Бул үчүн аялын күнөөлөй кетти. Эки жагын карады, көп деле киши жок. Эки-үчөө ар жакта бейкапар чечинип атат. Асылкерим кыжырдана тышкы кийимдерин чечип ыргытты да, ички кийимдерине келгенде олку-солку болуп туруп калды. Чечейин дейт, уялат. Чечпейин дейт, дагы уялат. Эки анчы болуп турду да, эниден туума болуп кирип бараткан экөөнү көрүп, эртемсип кетти. Чечинди да, ыштан көйнөгүн томолоктоштура ары-бери орой салып шкафка ыргытты. Анан шашкан бойдон ички бөлмөгө кирип кетти. Кирсе, Кудай бетин салбасын, баары жылаңач. Кызык, деди өзүнө таңданып. Жылаңач жуунуш керек да. Анан мончого кийимчен кирмек беле? Башын чайкап койду. Орун издей баштады. Ары четте бирөө самындан жүзү көрүнбөй, жыгачтын үстүндө жаткан экен. Асылкерим да анын жанына барып отура кетти. Отурары менен тиги колунан тартты да, эмне аңыраясың?
Бирөөнү издеп атасың ба? Dedi. Асылкерим өңүлө карады. Өзүнүн курдашы Мурат экен. Деп койду, санасы тынгандай. Дагы кыймылсыз туруп калды. Деги эмнеге келдиң эле? Dedi Мурат бакылдап. Кирингенби же караганыбы? Сен экөөбүз ал курактан эч ага өткөнбүз да. Элейесиң. Бул сөздү укканда жанындагылар күлүп калды. Асылкерим ого бетер жатыркап ыңтайсыздана берди. Кайпастап жатып, самынын жерге түшүрүп жиберди. Ал кир сууга чалып дей түштү да чуңкурду көздөй агып жөнөдү. Асылкерим шашып калды. Чылапчынын таштай самынын артынан жүгүрдү. Колго илинсечи, кармаса эле булт этип колунан чыгып кетип атты. Акыры чуңкурга кирип жок болду. Теги чычканаңдыган мышыктай чуңкурду тикчие тиктеп шокшоюп отуруп калды. Алтыныңдан ажырасаң да бас бере, dedi Мурат. Самын жетет, талаада кылбайсың. Же эмне, аялыңдан коркутасыңбы? Асылкерим колун шилтеп бери көздөй басты. Чылапчынын ордуна койду да эмне кылаарын билбей солдоюп туруп калды. Актан, dedi Мурат, ара жакта жуунуп аткан бирөөгө. Бул байкеңе суу алып келберчи. Бырс күлдү. Жылаңач кишилерди көрбөгөн бул кургур эсин жоготуп койду көрүнөт. Ал заматта жетип келди да үн сөзсүз эле чылапчынды алып жөнөй берди. Жо, мен өзүм, деп умтулган бойдон Асылкерим кала берди. Тим кой алып келет. Мурат Асылкеримди колуна тартты. Иниси бардын ырысы бар деген ошо. Асылкерим отуруп калды, өзүнчө эле башын икегилей кетти. Мураттын сөзүн эстеп селт этти. Иниси деген сөз негедир суук угулду. Актан Мураттын жакын эле иниси экендиги эми араң эсине келип, ого бетер куумайсызданды. Өз оюнан кутулгусу келип, эки жагын элеңдей карады. Жылаңач кишилер. Кишилер жылаңач кириниши керек да, деп ойлоп койду кайра. Мунун таңдана уяла турган эмнеси бар? Киши кийими менен кирмек беле анан мончого? Кийимин чечкенде киши өзгөрүп кетет окшойт, деди кайра. Өзүнө өзү карай кетти, өзүнө өзү куумай көрүндү. Жылаңач жүргөндө арбайып, тарбайып, карагың келбейт, жүрөгүң айланат. Кийимчен жүрсө билинбейт. Баары зымпыйып, өзгөчө толук кишилерчи, борсоюп, көзгө сонун көрүнөт. Кийими жок болсочу, тим эле курсак салаңдап, буттарычы, эпичке болуп, жүзүн көрсөтпөсүн. Асылкерим нааразы болгондой колун шилтей кетти. Тей ата, ит экенсиң эй, dedi аңгыча Мурат жерге түкүрүп. Хой, дале отурасың ба? Эмне, муздасың деп атасың ба? Тоонун сөөк какшаткан муздак суусуна көңөсүң да, Асылкерим эмнени айтып атасың дегендей суроолуу элейди. Хой, суу муздап калбадыбы? Dedi Мурат ычкына, чылапчынга колун жаңсай. Өзүнчө сүйлөнүп кирди. Жан эле алып келди эле. Ана жуунат жок, мына жуунат жок, талыйт да турат. Асылкеримди карап, же эмне? Асылкерим бул дагы эмне деп жиберет деп ордунан шып тура калды да чылапчынды өзүнө тартып алып шапшына кетти. Жүдөтүп бүтүрдүң. Сөзүнүн аягына чыкпай калганына ызалангандай Мурат ордунан ыргып турду да сууну ала коюп Асылкеримдин жонунан ылдый куюп жиберди. Мына моментте жуунуш керек. Ымтырайсың. Самын. Хайда бир жуунчу, териң сыйрылганча жуун. Атасынын көрө үйгө барганыңда катының тааныбай калсын. Асылкерим өнтөбөй күлдү да самынды алып сүйкөнө баштады. Акыл, деп кыйкырды Мурат. Кел аркамды жышып койчу. Акыл дейм. Таңдын оозун урайын. Жерге жетип кеттиң бе? Бул ысым негедир кулагына жылуу угулду. Акыл дегени ким эле? Деп ойлоп койду Асылкерим. Аңгыча жашы ондон өтүп калган бир кара бала чуркап келди да Мураттын аркасын жышый кетти. Катын алчудай эле болуп калдың, dedi Мурат нааразы болгондой. Анан жышыганды билбейсиң, катуу жышпайсыңбы? Бала Асылкеримди карап уялгандай жылмайып койду. Негедир тааныш, өңү жылуу учурайт. Өзгөчө жылмайганда тааныштай сезилип кетти. Ким экенин эстей албай баш катыра баштады. Бир маалда санын катуу мыкчып алды. Баягы акыл тура. Мураттын улуу баласы эмеспи? Мурат өз курдаштарынын ичинен аялды биринчи алган. Биринчи балалуу болгон. Өңгөнү унутса да ушуну кантип унутат? Ошондо мас болуп алып 5-6 жаман тракторго тыгылып,
Hary beri aýdap göçöni jaňyrda ırdaşpady öle. Brigadir aram toktatkan. Baladan gözü katkan sıgan ataňdyň oğuzun uraýyndar degen al jer sabap. Özleri bala turup bulardy gör. Bet barby sizlerde? Atenenin göňüli kalat degendi bilesiňerbi ya? Asıl Kerim besinçe jılmaya getdi. Birese taňdandy. Hemni üçin ançalyk içişdi eken. Anda emne eşdeke menen iş jok. Göňül degen emne ekenini ta bilbeýsiň. Balaly boldum dep ediriňdep Murat jetip gelipdir. Kimisi ekeni belgisiz aýtor. Biri jürgüle getdik dedi. Barıştı da içti. Anan jaman traktorga düşüp alyşyp. Asıl Kerimden negedir içi jılıp durdy. Oşondogy jorug üçin al hiç kimdi knölögüsü gelgen jok. Başyn çaýkap jırgap turdy. Anan balany karady. Al jyşy bütüp ary getip baratypdyr. Asıl Kerim karady da seltdey düşdi. Bala jylaňaç eken, jep jylaňaç. Bala top kişige aralaşıp jok boldy. Asıl Kerim any aýry albay kaldy. Jylaňaç ekeni gana ýesinden getpey turup aldy. Hysyk, dedi anan özüne özü kıcırdana. Bari ile jylaňaç jürbeýbi? Çılapçının karady. Su jok. Janyndaky çorçunu açıp su tolturdu. Jana emine muny görgenim jok, dedi taňdana. Janım dile turgan tura. Aga kandadyr bir nerse ýetişpegendey, özünçe ıňtaýsyzdana, kolmaýsyzdana başlady. Gaýradan balany estedi. Jep jylaňaç beýkabar getip bardat. Al öz kolunda öspödü. 3 yaşka çeyin çoğu ösköndeýli boldy. Asıl Kerim boýdok kesinde Murat'ın üýüne köp barça. Oşonda akılda kolundan düşürç emes. Akılda süýkümdü bolale, talpyngan içe. Badylda bün salgan içe. Basa, oşonda dele köpünçe jylaňaç jürç emes bile. Jylaňaç bolganda uğu beter süýkümdü görünçe. Atygulany Asıl Kerim ataýlap çeçintip, jylaňaçdaý bererle. Hazır karaçı. Eki jagyn karady. Bir oy başına şakday düşdü. Uşlardyň bary kiçinekey, dal akylday bala boluşkanda. Balkim kiçinekey çagynda jylaňaç jürüşse bary teň gözgö süýkümdi görnüşkendir. Degile jylaňaç jürüşse kiçineklerden bary ile gözgö süýkümdi görnöt emesmi? Anan çoň oýgundy emne üçin? Gaýradan eki jagyn karady da bul kişilerden bir kezde kiçinekey bala boluşkandygyna işenbegendey başyn çaýkady. Çinele emne üçin jylaňaç ballar gözgö jakşı görnöt da oşolar ile çoň oýgunda eneden tuma boluşsa gözgö komsow görnöt. Emne üçin? Asıl Kerimden ýesi ýeňirep turdy. Muratty karady. Al beýkapar juwunyp atat. Denesinin bary samyn. Suktandy. Anan negedir emele uşul ile Murat'tın öz balasyna dalysyn jyjytkan esine düşdi. Estedi de Muratty tigile karady. Bulda jylaňaç, akylda jylaňaç. Asıl Kerim titrep jüberdi da katıp kaldı, kıymıldagandan korktu. Akıl kişine emes de, ondan aşıp kaldı. Anan aktandı estedi. Hal emne Murat kalıspı, köp bolsa eki ata ötken tuğan. Murat'ın janına varıp tögülgüsü geldi. Kayra toktadı. Bakıldap dağı uyat kılağı dep çoçuladı. Özüne özü batpay turdu. Müçüleri artık baş siyaktı, on kolun jaşırsa sol kolu kalat, çılapçını ala koydu da andağı suunu baş ıldığı götürü gitti. Başın çayqap aldı. Çılapçını alıp, eki jagına avaylay karadanan eşikli gözдөй çıla bastı. Hoy, gettin be, dedi Murat kıykırıp. Girgeniňden çıkkanın. Jo, dedi Asıl Kerim tigine toluk sületbey. Men hazır. Negedir jeňilde düşkönsiz. Ardın karabay çıkıp ketdi da çılapçındı kıjırdan şkaftyň üstüne ırgıtdy. Asıl Kerim tık toktadı. Kançalyk jantalaşsa da monçudan emni üçin çıga kaçkanyn tappay koydu. Özüne özü kıjırdana monçunu karady. Gözüne şıdır ile kirne urundu. Andan kapkara tütün uyulgup jatat. Almaştırıpaptır, dedi özünçe şıvırap taňdana. Kızık, jaň açılganda ele uş kirne ile dağı ile turgan eken. Taňdana başyn çaýkap kadamyn ulady. Almaştırıpaptır, dedi anan kayra özünün iýimli de atkanyn ile salbay. Kızık. Negedir uşul maalda kapısının esine monçonun birinci açılgan günü düştü. Albette monço jönünde murda dele uğuşçu birok hayılda al jok ele. Bul monço dalay azaptar menen kurulgan. Buga çeyin kança jolu dalaat kılışpady. Eki keregesi turguzulgan boydan bütpöy kaldı. Anın bir ösün keňeş oňdap üý kılıp aldı. Ay ekinçisi emne bolgany belgisiz. Kirpişleri çaçılıp jatçı. Hazır uğurdu tüýü menen jok bolupdyr.
Anam bul monçonu kura baştaştı. Qanday jerge deysiňer? Dal kırdın çoqusuna. 2 aýlyga teň dapdana görünüp durat. Hiç kimde işine bergen jok. Hay unutulat. Bu je kampa bolbosa, araqdagy şarqıragan su siler üçin azdyk kılawy dep goýat da, oşony men iş bütetdeşdi. Birok, jok, bul bütdi. Hatygül birinci günden tartyp ele iştey başlady. İştegende de kanday, munday monçonu görgenler de var, görmegenler de var dep, te şahardan da atayı gelip düşkönler boldu. Oşonda ele monçoçu Jumaş ele hazır anın ayalı. Jumaş mundan 2 yıl murda göz jumgan. Asıl Kerim Jumaştın ayalını istedi. Anı gülösüň dep jönden ele jaman görgönün oylap, aha bu rory getdi. Üýesi ölüp kalsa, baykuş, dedi şuray. Asıl Kerim jılmaydı. Negedir için kandadır bir jıluu nerse ördüp ketkendey boldu. Al oşonda bir okuyan istedi. Bir günü geçinde monçoga varsa el tim ele jaynaydı. Ayıldın eli büt göçüp gelgendey. Jumaş balasını elde aylandıra kuvalap jüret. Eldin köbü bülküldep gülüp atat. Ataňdyň ozun uraýyn dese, ansız delep plan tolboy karaylap tursa, saha oýnaganda kim goýupdyr dep burkan şarkan düşet deseň, hem üçün jer sawap atkanyny bilgenden kiýin Asıl Kerimde içi ezilgençe gülgen. Hatygül muny unuta alбай goýdy. Kede toğda koy jayıp jürgende de bul esine düşüp özünçe katkırıp alça. Görse monçoçunun güýöri ew eken, bul günü monçoçu monçonu balasına taştap ketet. Al mezgilde bir adat bar ile. Jakyn tuğandary menen hiç kim birge düşjemez. Kim bolbosun şydyr ele monçoçudan, "Ay, balança jokpu?" dep suraçy. Bar kirin otat dese, al çykkança soksoyup kütüp oturçy. Je, "Ana gelermin" dep ketip kalçy. Tigi ketkenden kiýin gana kirçi. Girip baratkanda kayra monçoçuga kayrylyp, "Ay, tükünçe gelip kalsa meni mында dep koýuňuz. Özüňiz bilesiz da" dep alakanyny jaýyp gülüp goýçy. Bul günü monçoçunun balası suragandardyň baryna, "Bar, kirin otat. Azır ele girdi" dep kalpdy ışkırta beret. Monçoçu keçgurun kelip ele oğuzu açılıp kalat. Jardylyw kişi düşpepdir. Bugün dem alış bolsa, "Eldin bul emne kılgany ya" dep uluna eleye toýdyle bolgan jok ele. Balası sırdığı muluýup goýat. Anan götpöý ele el samsy başlaýdy. Monçoçu emne bolganyny oşonda düşünet de balasyny kaçırıp sala beret. Birok balasyna kol tegizdirgen emes. Kimdir biri, "Bol demi jedet. Munanary munday kılbaýt. Uşunca kişini oturuzgandan öz ele yerdik emespi. Bir gün özün mağa ber" dep monçoçunu kuçaktap alıp koya berpey koygan. Akırında monçoçunun özü de gülgen. Asıl Kerim külüp baratdı. Birok özünün gülüp baratkanı duygan jok. Götpöyle monçodan çığa kaçkanı esine düşüp kayra mustoyup kaldı. Tutulana başladı. Hemnige çığa kaçtı. Eldin bari ile juunu atpayba? Munun kısınganda emnesi var ile? Je... Al sekirip ketdi. Janele küýösü monçogu baraýyn dese atyrsamyn tügenip kalganyny aýtyp, jeňesinin samyn surap gelgeni kapysynan esine kıltdy düşdi. Berdi öle, dedi özüne özü surulu. Ananın ayalının bar boldu eken, karap göreýünçü dep törkü üýge girip ketkenin, götpöyle bir samyn alıp çygyp, "Ege öle kalpdyr" dep künk mınk etip berip atkanyn kıynalyp jatyp araň estedi da başyny ikegile şıwrady. Bergen. Demek alda agasy ketken eken go. Janagy jylaňaçlaryň arasynda agasy da jürgen turbaýby. Asıl Kerim titrep ketdi. "Hiňiňdi" dedi kimdir biröge kyjırdana. "Haýtyp goýbaýby?" "Kim haýtyp atam?" dep oýlady kayra. Akyry özü de agam monçoga ketipdirbi je bara lekbeken dep surabagany esine düşüp jany elasy ketip kaldy. Çyn ele taptakыр surabapdyr. Atygül oýuna da kelgen emes. Kara sumkany alganda bekapar gana jönüp ketken. Murda minçe emes, ulam taktap turup anan jönöçü. Asıl Kerim özünün özü kaçkanday kadamını katulatdı. Buğa koşul taşıl murduna jıt kirip kalgan balası menen eştegeden bekapar birge düşüp atkan Muratty, eç bir kısımba ile jep jylaňaç sayrandap jürgen aktandy estedi. Bular hazır negedir korknuştuu göründü. Kadamını öter katulatdı. Oydan kutula albady. Kançalyk jan talaşsa da ulam ele birine tutulup kalbatdy. Monçoçunun balasının jorugun kayra estep, güleýin dep jan dalbas kıldı, birok gül albay koydu. Kayсы oýga kepdelbesin, anın köz aldынан jylaňaç ymyrkaýdy neles ketpey koydu. Bul ymyrkaý özünün süýkümini jogatyp koygan syýakdy.
Antkeni al kuulup attı. Bir turup narisте кейпинде көрүнсө, кайра эле чоң адамга айланып кетет. Чоң адамга айланганда эле тартайып же курсагын салаңдатып, не бир шумдук аткөл коркунучтуу да көрүнүп кетет. Балким ушул үчүн чоң адамдар жылаңач түшкөндөн уялар деп ойлоду ал. Кайра кошулбагандай башын чайкап кыжырдана кетти. Ушуга уятты байлап коюп турба? Кызык, деди чарчагандай шыбырап. Деги уятыңдын өзү эмне? Ал адамга кайдан келет? Мына кичинекей чагыңда баарынан бейкапар жылаңач жүрө бересиң. Анан чоңойгон сайын кызык кайдан келет? Асылкерим чайнала берди. Ал өзүнүн артынан ийри буйру из калтырып келатты. Сүлгүсү сүйрөлүп келатканын байкаган жок. Эртеси Асылкерим мончодо отуруп ичип, дайынын таппай калыптыр. Сүлгүсү үйүнө чейин сүйрөлүп келди дейт деген өсөк айың айылга тарап кетти. Асылкерим буга териккен деле жок. Ал болгону оор үшкүрүндү да эшиктин алдындагы жаман отургучка отуруп, мончону карап тура берди. Көгүм киргенде гана ордунан козголду. Үйгө кирип баратканда кернейинен капкара түтүн уюлгуп жаткан мончону дагы бир карап, не бир түркүн ойго кайрадан кабылды. Ал зар какшап жүрүп барып, анан мончодон чыга качканын, бирок эмне үчүн минткенин канчалык жанталашса да таппай койгонун, ар дайым эстегенде боор эзилде каткырткан мончочунун баласынын жоругу аны эми каткыртмак түгүл жылмай талбай койгонун, түгүл ыйлагысын келтиргенин, баласы менен энесин көзгө илбей жылаңач тайраңдап жүргөн Муратты агам кетпептирби деп сурабай туруп эле мончого жөнөп кеткенин, баланча ичинде эмеспи, түкүнчө келсе мени ичинде деп коюңуз деп тажатышкан баягы мезгилди, акыры мончодо азыр да кишилер жылаңач киринип жатканын, көзгө сүйкүм жылаңач ымыркай чоңойгондо энеден туума болсо бир туруп куурап калган дарактын бутактарындай арбайып тарбайып, бир туруп бутак шагынан тегиз ажыраган дарактай мутуюп көзгө не бир шумдук көрүнөрүн эстеп кыймылсыз турду. Бул ойлордун баары бир маалда келип, Асылкеримди төбөдөн ылдый басып жерге ныгырды. Ал башын шак көтөрдү да өчү бардай чайкап алып, оор үшкүрөндү. Анан бир нерседен качкандай үйүнө шып кирип кетти. Мончодон түтүн уюлгуй берди.